Кыргыз элинин салттуу элдик медицина тармагында эмгектенип жаткан мекендештердин 5-чи курултайынын ишине ийгилик каалайбыз. Мен элдик медицина тармагында иштебейм, эмгектенбейм. Бирок Кыргыз жолу деген коому бул Кыргыз элинин улуттук дөөлөт мурастарын, руханий, материалдык баалуулуктарын иликтеп, изилдеп, иреттеп, даңазалап жайылтуу максатын көздөйт. Ал эми элдик медицина бул ошол Кыргыз элинин тумары, өзгөчө бир баалуулугу катары буга менин сыйым өтө терең. Анан урматтуу туугандар, дүйнөлүк 9 илимий борбор жакында эле бир жыйынтык чыгарышты да, жалпы дүйнө кванттык өзгөрүүгө келди, өттү деп. Бул деген сөз бүт өзгөрөт деген сөз. Частоталар өзгөрөт, адамдын аң сезими өзгөрөт, керек болсо саясаты да өзгөрөт, жашоо турмуштун бардык тармагы өзгөрүүгө баратат деген сөз да. Ушундай кырдаалда илимий медицина көптөгөн ооруларды дарылоого керек болсо күчү жетпей калды. Ал эми элдик медицинанын тамыры терең. Себеби ошол улук манакелер, Ибн Синалар асмандан түшкөн эмес, ошол элдик медицинадан чыккан. Ошол элдик медицинанын күчү менен анан кийин илимий медицина өнүккөн. Буну бири-бирине карама-каршы койбой, кайра бири-бири менен өтө терең айкалышта караш керек. Ошондуктан мен жанагы мыйзамды окуп чыктым. Колдойбуз. Эрде докладдарды уктук, колдойбуз. Бүгүнкү күндө ушул залга көптөгөн дагы башка тармактын өкүлдөрү, ошол эле илимпоздор, медицина тармагында иштеп аткан адамдар да келип туруп өзүнүн оюн айтса жакшы болот эле. Урматтуу туугандар, мына мен өзүм мисалымды айтайынчы. Сузактын Алмалуу деген айылынан болом. 2 жолу колум сынды, 1 жолу сынып кетти да, шок мезгилимде жаңа качыгам деп. Анан ошондо айылыбызда Амира деген аксакал бар эле. Ошо киши эле салып койгон, ошо кишинин ордуна койгон. Врачка барган эмесмин. Анан кийин урматтуу туугандар, дагы ошо кыргыздын ушул сынык чөнөрүн айтып атам да мен. Сөзсүз эгерде сынып кетсе, аны операция кылышат. Ал эми кыргызда аны ошо колдору иренгендей ошол адамдардын мындай жылдырып келип эле талкаланып кеткен сөөктөрдү ордуна коюп койгон өнөр бар. Мына жакында эле Москвада азыр мына сыныкчыны Костоправ деп коебу, ошол жерде бир кыргыз жигит миңдеген адамдарды кабыл алып иштеп аткан адамга жолуктум да, ошол айтат. Мага дейт, ошол илимдин доктору, академиктер, орустар да келип атат дейт. Анан кийин дүйнөдө медицина боюнча Израиль 1-чи орунда турат, эң алдыда өнүккөн. Бирок Израилдин элчиси келиптир, Атайы. Ал да ошондой сынык маселе менен келиптир да. Анан ошону айыктырганын көрүп, жана китепчесине жазган сөздөрүн окусаңыздар, эмне деген сөздөр да ошол жерде жазылуу. Же болбосо менин бир тууган иним кече эле Сузакта ошол жанагы артка омурткасы жылып кеткен экен. Докторлор укол сайып 1 ай карап, бирок андан акыбет болбой кайра 2 бүктөлүп келди Бишкекке. Анан азыр эмнеге Алтынбек Кудайбергенов деген жигит келди, Костоправ. Менимче иштеп атса керек, адам аябай көп экен. Ошо жигитке алып бардык эле, мына 1 жумада түздөп койду. Мына азыр сонун болуп айыгып калды да. Мен мунун баары практикада болуп аткан иштерди айтып атам, урматтуу туугандар. Андыктан ушу жалпы мамлекеттик бийлигибиз, эл, журт, тиги ата-бабадан келе жаткан бир керемет ушул элдик медицинабызды бар нерсени иреттеп, мыйзамдаштырып, элдик медицина менен илимий медицинаны элдештирип, анын юридикалык жагын дагы, чарбалык жагын да бардыгын ордуна коюп албасак, кеч болуп калат. Рахмат ушуну уюштуруп аткандарга, сиздерге чоң рахмат. Мына атабызды мына көрдүк азыр нарындан келген. Тура булар бүгүн келгендери гана. Ар бир ошол элдик медицина жагында иштеп аткан адамдардын колу бош эмес азыр. Эрте менен барсаң очередь. Ошон үчүн да көбү келе албай калды. Мен анын баарын түшүнүп турам. Ошондуктан урматтуу туугандар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мыйзамыңыздар өтүп кетсин. Коомдук колдоого алалы буну. Менимче президентибиз да бул маселеге көзү түз. Болгон өткөндө уу коргошунга байланышкан маселе туура көтөрүлдү, бирок аны элге алып чыгуу бир аз туура эмес болуп калды да. Ошону мына сиздер эми мыйзамын кабыл алып, мына иштерди ирети менен жүргүзүп, ушул элдик медицинаны азыркы мындай илимий нукка салыш керек.
Анан дүйнөлүк стандартка алып келиш керек. Илимий лабораториялар менен кошо жүргүзүш керек иштин бардыгынча. Ошондой эле сөзсүз кабыл алынат. Дүйнө коомчулугу керек болсо Кыргызстанды көптөгөн бир өзүнүн бир уникалдуу эл экендигин бири катар ошо элдик медицина аркылуу билет деп ойлойм мен. Сиздерге жолуңуздар ачык болсун, ийгилик каалайм. Бар болуңуздар.